Кыргызстанда COVID-19 коронавирустук инфекциясы боюнча эпидемиологиялык кырдаалга байланыштуу катаал карантин чаралары киргизилбейт. Бул тууралуу Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министри Алымкадыр Бейшеналиев билдирди. Анын айтымында былтыр карантин киргизилгендигине байланыштуу экономикалык кризиске туш болдук. Карантинден кийин адамдар массалык түрдө коомдук жайларга бара баштады. Ошол себептен 2020-жылдын май жана июнь айларында оорунун күч алышы байкалды. Биз учурда калк арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүүгө көбүрөөк көңүл буруп жатабыз, деди министр. Ошондой эле министр белгилегендей, Бишкек азыр кызыл зонада. Анткени калктын 100 миңине COVID-19 жуктурган 12-13 учур катталууда. Жарандарды муктаждыгы болбосо борборго аймактарга борбордон каттабай турууга чакырабыз, деп кошумчалады. Чаткал районунда Тоо-Кен тармагында иш жүргүзгөн компания экологияга зыян келтирген үчүн мамлекетке 103 миллион сом төлөөгө милдеттендирилди. Бул туурасында башкы прокуратуранын маалымат кызматынан билдирди. Жалал Абад облустук прокуратурасы тарабынан жүргүзүлгөн текшерүү учурунда Кыргызстандын жаратылышына өзгөчө ири өлчөмдөгү зыян келтирилгени аныкталган. Жер кодексине ылайык айыл чарбасынын жана токой чарба өндүрүшүнүн жоготууларынын ордун толтуруу наркы өкмөт белгилеген тартипте укук ырастоочу документтерди бергенге чейин жер казынасын пайдалануучу тарабынан төлөнөт. Тоо-Кен тармагындагы ЧЗ Жабы акционердик коомуна кадастр мамлекеттик мекемесинен Чаткалы филиалы айыл чарба жерлеринин жоготуулары үчүн акча каражатын төлөгөндүгүнө карабастан өндүрүш үчүн убактылуу пайдаланууга 726 гектар жер тилкесин берип жиберген деп айтылат маалыматта. Экотех инспекциянын Аксы, Ала Бука жана Чаткал райондору боюнча башкармалынын билдирүүсүнө ылайык айыл чарба жоготууларынын жана алынбай калган пайданын өлчөмү 133 миллион 739 682 сом экендиги такталган. Мындан улам облустук прокуратура, ЧЗ компаниясы жана кадастр мекемесинин Чаткалы филиалынан мамлекеттин пайдасына аталган сумманы өндүрүү үчүн сотко доо арыз менен кайрылган. Жогорку кеңеш келерки дүйшөмбү 17 майда кезексиз жыйынга чогулганы жатат. Бул тууралуу парламенттин басма сөз кызматы кабарлады. Кезексиз жыйындын күн тартиби азырынча жарыялана элек. Айрым депутаттар билдиришкендей, Кумтөр алтын кени боюнча маселе каралат. Жыйынга өлкө башчы Садыр Жапаров катышып, сөз сүйлөрү да айтылууда. Кошумчала кетсек, быйыл 17 февралда Жогорку кеңеште кендеги ишмердүүлүктү текшерүү үчүн депутаттык комиссия түзүлгөн. Кийин ага мамлекеттик макам ыйгаруу сунуш кылынган. 7 майда Бишкек Октябрь райондук соту Кумтөр Голд компаниясынын Кыргызстандын экология мыйзамдарын бузган үчүн мамлекетке 261 миллиард 719 миллион 674 миң сом кененте төлөп берүүгө милдеттендирген. Президент Садыр Жапаров бүгүн 12 майда Бишкек шаарындагы Алтын түйүн балдар инженердик техникалык академиясынан кабар алды. Аталган мекеменин короосунда академиянын окуучулары мамлекет башчысына дронду башкаруу ыкмаларын, чыгыш күрөш оюндарын, өздөрү кураган мини тракторду көрсөтүштү. Созвездие клубунун тарбиялануучулары Садыр Жапаровду планетарийге кирип, иллюстративдик асманды көрүүгө чакырышты. Садыр Жапаров робот техникасы, информатика, көркөм сүрөт, ÖЧД модельдөө, астрономия сабактарынын бөлмөлөрү менен окуучулар мамлекет башчысына өздөрү кураган роботтордун ар кандай модельдерин, роботтоштурулган жабдууларды модельдөө жана программалоо долбоорлору менен тааныштырышып, чыгармачылык жетишкендиктери жана келечекке карай пландары жөнүндө баарлашты. Биздин билим берүү системасына реформа жасашыбыз керек. Алдыда бизди чоң реформалар күтүп турат. Кудай буйрса жаңы министрибиз ушул реформаларды жасайт деп терең ишенебиз. Экономиканын муктаждыктарына жана жаңы мезгилдин талаптарына жол бере турган билим берүү системасын түзүүбүз керек. Баткенде Тажикстандын жүк ташуучу унааларын коштоп жүргөн ички иштер органынын кызматкерлерине карата кызматтык териштирүү башталды. Бул туурасында Баткен облустук милициясынын маалымат кызматы билдирди. Беле кетсек, кечээ 11 майда тажик жарандарынын 3 фурасы шаардын кире беришинде жергиликтүүлөр тарабынан токтотулган. Ошол учурда аны коштоп келе жаткан ички иштер министрликтин кызматкерлери жарандар менен урушуп, сөгүнүп сагынган видеосу тараган. Фуралар эл тарабынан токтотулгандыгында ички иштер органдарынын айрым кызматкерлери жарандарга орой мамиле жасап, жергиликтүү тургундар менен сүйлөшүп жаткан видео соц тармакка тарап, милициянын беделине шек келтирди. Кызматкерлер жүрүм-турум нормаларына туура келбеген жагдайларды жараткандыгы үчүн ички иликтөө кызматы тарабынан кызматтык териштирүүлөр башталды. Анын жыйынтыгы менен тартиптик чара көрүлөт деп айтылат маалыматта. Милиционерлер аталган фураларды Оштун Баткен облустук милициясынын унаа токтотуучу жайына алып баратканын билдиришкен. Жүк ташуучу унаалар Тажикстанда кармалып турган кыргызстандыктардын 7 фурасы менен алмаштырылары айтылган.
Кытай Кыргызстандан экологиялык жактан таза айыл чарба продукцияларын экспорттоонун көлөмүн көбөйтүүгө кызыктар. Бул тууралуу Тышкы иштер министри Руслан Казакбаев Сиан шаарына расмий сапары менен барганда белгилүү болгонун ведомствонун маалымат кызматынан билдиришти. Кытай Кыргызстандан картошка, буурчак, жүзүм алууга кызыгып жатат деп айтылат Тышкы иштер министрликтин билдирүүсүндө. Беле кетсе, Кыргызстан негизинен азык-түлүктү Казакстан, Россия сыяктуу мамлекеттерге экспорттойт. Кургатылган жемиш, бал өңдүү товарлар гана Сауд Аравиясы, АКШ, Япония, Кувейт, Франция баштаган бир катар алыскы өлкөлөргө жөнөтүлөт. Бирок көлөмү анча чоң эмес. Быйылкы январь-апрель айларында Кыргызстанда ички дүң өнүм 166,1 миллиард сомду түздү. Бул көрсөткүч былтыркыга салыштырмалуу 3,8%га аз. Мындай маалыматты бүгүн 12 майда Улуттук статистика комитети билдирди. Кумтөр кенендеги ишкананы эсепке албаганда, ички дүң өнүмүнүн көлөмү 148 миллиардтан ашык сомду түздү жана 1,1%га көбөйдү. Ички дүң өнүмү өлкөдө өндүрүлгөн товарлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн көлөмү, ал экономиканын эң негизги көрсөткүчү катары каралат. Ороз айт намазы 13 май күнү эртең менен Бишкек шаарындагы жана өлкө аймагындагы бардык мечиттерде окулат. Бул тууралуу Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы билдирди. Муфтият санитардык талаптарды бекем сактоону эскертип, айт намазынын программасын жарыялады. 7:00-дөн 7:15 чейин Азырети муфтийдин милдетин аткаруучу Жоробай Ажы Шергазиевдин куттуктоосу жана баяндамасы. 7:15-те айт намаз башталат. Айт намазга келген ар бир жаран төмөнкү санитардык эрежелерди так сактоосу керек. Бет кап тагынуу, ар бир адам жай намазын ала келиши керек. Мечитте адамдардын ортосунда 1,5 метрлик аралык так сакталышы кажет. Жарандардын кол алышып, кучакташып көрүшүүсүнө тыюу салынат. Даратты үйдөн алуу. Жаш балдар жана ооругандар, дени табы көтөрүлүп жаткан жарандардын келбей эле койгону туура. Айт намазы мечиттерде окулуп бүткөн соң көп убакытка кармалбай тарап кетүү сунушталат. 11 майда Тажикстандын бир нече районундагы селден 6 киши каза болду. Бул тууралуу өлкөнүн өзгөчө кырдаалдар жана жарандык коргонуу комитети кабарлады. Мекеменин маалыматына караганда, Куляб шаарында 2, Шамсиддин Шохин районунда 3 жана Гиссар шаарында 1 киши көз жумду. Каза болгондордун сөөктөрүн куткаруучулар жана жергиликтүү тургундар да табышты. Бул акыркы сан эмес, курмандыктар да көбөйүшү мүмкүн, деди комитеттин басма сөз катчысы. 11 майда нөшөр жаандан кийин Тажикстандын бир нече аймагында сел жүргөн. Озоди радиосунун маалыматына караганда, Куляб Душанбе унаа жолун суу каптап, транспорт каражаттарынын кыймылы токтогон. Өзгөчө кырдаалдар жана жарандык коргонуу комитетинин Куляб аймактык башкармалынын өкүлү жаратылыш кырсыгынан кеминде 80 турак жай зыянга учураганын билдирди.